Күнүбүздө болуп жаткан актуалдуу маалыматтардын түрмөгү менен таныштырып, кайрадан Аккеми YouTube каналында жаңылыктардан чыгарылышы амансыздарбы? Кече 26 апрелде коңшу Казакстандын Алматы шаарында Поддубный лигасы болуп өттү. Аталган турнирдин негизги беттешинде эки жолку Олимпиада чемпиону Роман Власов менен Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарынын күмүш байге ээси Акжол Махмудов кескелген. Биринчи бөлүктө Роман Власов активдүү күрөшкөн үчүн 1 упай алса, экинчи бөлүктө ушундай эле упайды Акжол Махмудов да калган. Жыйынтыгында жалпы эсеп 1-1 болуп, Акжол Махмудов акыркы болуп упай алган үчүн жеңүүчү аталган. Акжол Махмудов өз сөзүндө бул беттешти дагы бир ирет өткөрүү керектигин айтып, Роман Власовго ыраазычылыгын билдирген. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган түз эфирде өзүн жаман сезип, эфир үзгүлтүккө учураган. Бул тууралуу Түркиянын жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Эрдоган Түркиянын Канал 7 жана Юлке ТВ биргелешкен түз эфирине катышкан. Ал жергиликтүү телеканалдарга интервью берип жатып, өзүн жаман сезген. Белгилегендей, программанын соңуна жакын эфир үзгүлтүккө учурап, телеканалдын башкы редактору Хасан Өзтүрк суроолорду бергенге экранга чыккан. Эрдоган араң жооп берип, командасындагы бирөөгө ишарат кылган. Кийинчерээк камера журналистке бурулуп, Эрдоган кайра экранга чыккан жок. Эрдоган өзүн жаман сезип жатканын байкаган Өзтүрк президенттин жардамчыларын чакырган. Бир аз тыныгуудан кийин берүү уланган. Эрдоган түз эфирге кайтып келип, көрүүчүлөрдөн кечирим сурады. Кече жана бүгүн үгүт иштери көп болду, ошондуктан бир аз сасык тумолуп калдым деген түрк дүйнөсүнүн башчысы. Футбол боюнча Кыргыз улуттук курама командасы июнь айында Кафа Nation Cup 2023 турниринин алкагында Бишкекте оюн өткөрмөкчү. Ал тууралуу 26 апрелде Кафа Nation Cup 2023 турнирине чүчү кулак тартуу аземи болуп өткөн. Анда Кыргызстандын В тайпасына туш келип, ал жактан Иран жана Ооганстан менен ойношмокчу. В тайпасында бардык оюндар Бишкекте өтмөкчү. Кафа Nation Cup 2023 турнири А тайпасы Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Оман. В тайпасы Иран, Кыргызстан жана Ооганстан. Белгилеп кетсек, Кафа Nations Cup 2023 турнири алгачкы рет өткөрүлүүдө. Комтор Голд компания жабык акционердик коому министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун президенттик администрациянын кызматкерлерин жана Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун катышуусунда 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча отчет берилди. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, Комтор Голд компания жабык акционердик коомунун казылган алтын жана аны сатуудан түшкөн каражат тууралуу маалыматына ылайык, компания өткөн жылы 17 тонна 305 килограмм алтын өндүрүп, анын 17 тонна 284 килограммын сатуу менен 986 миллион 511 миң доллар киреше тапкан. Ишкана ошондой эле өткөн жылы мамлекетке 32 миллиард сомдон ашык салык жана башка төлөмдөрдү төккөнүн билдирди. Жыйындын жүрүшүндө Акылбек Жапаров алтын өндүрүүдөн түшкөн киреше элдин муктаждыгы үчүн түзүлгөн социалдык долбоорлорго жумшалышы жана бардык отчеттордун даректүүлүгү болушу керектигин белгилеген. Ошондой эле Комтор Голд компания жабык акционердик коому быйыл 14 тоннадан ашуун алтын өндүрүү планын койгону кошумчаланды. Өлкө башчысы Садыр Жапаров май айында Кытайга мамлекеттик сапары менен барат. Бул тууралуу кече 26 апрелде Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, Тышкы иштер министринин башчысы Жээнбек Кулобаев кече Сиян шаарында Кытайдын Тышкы иштер министри Цин Ган менен жолуккан. Анда Жапаровдун Пекинге жасалчу алгачкы мамлекеттик сапарын уюштуруу, ошондой эле Борбор Азия Кытай биринчи саммитине катышуусуна даярдык боюнча маселелерге өзгөчө көңүл бурулган. Ошондой тараптар саясий диалогду мындан ары чыңдоо, соода экономикалык кызматташтыкта, маданий гуманитардык байланышты жана коопсуздук секторун өнүктүрүү контекстинде Кыргыз-Кытай мамилелеринин актуалдуу маселелерин талкуулашкан. Кече 26 апрелде коңшу Казакстандын Алматы шаарында Поддубный лигасы өтүүдө. Анда лиганын учурдагы чемпиону Кыргыз балбаны Жоламан Шаршембеков орусиялык Денислам Бамматов менен кезгелип, атаандашына эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен 7-2 эсебинде жеңип алган. Муну менен Жоламан Шаршембеков Поддубный лигасында катары менен 3-чү жеңишине ээ болгон. Белгилеп кетсек, Жоламан Шаршембековдун атаандашы учурдагы Орусия чемпиону болучу.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7